Салам достор, азырда бир сон проект жөнүндө маалымат беремин сиздерге. Буга биз биринчи регистрация болуп алышыбыз керек. Бул жерден Кыргызстанды тандайбыз 996 деп, анан кийин номерибизди жазабыз. Муну бассаңар номерге код барат, ошону жазасыңар. Эгерде код барбаса, анда Телеграмдан ал адамга жазсаңар, так, мына Роман экз 2020 деген адамга жазсаңар, код берет, ошону бул жерге жазасыңар. Анан email жазасыңар, пароль жазасыңар, invitation код дегенге, менин кодум азыр кандай экенин билбейм. Ошону жазасыңар, азыр мен башка эле код жазам бул жерге. Андан соң мына регистр дегенди басабыз. Так, мынакей достор кирди, скриншот жөнөтүп кой деди эле, мынтип скриншот жөнөтүп койдум. Кирген эле жерди, бирок дальше мага жооп бере элек. Мына жазууну басып, X'ти басып коеюн. Мынакей мага $100 берилди. Эми бул жерде мына жерде көргөнүңөрдөй эле ордер 012 деп турат. Ушул жерге биз 12 жолу товар алышыбыз керек экен да, мен түшүнүм боюнча. Тилекке каршы скачать эт деп чыкты. Жанагы Google браузерден эле аткарып атпадык беле? Эми приложениясын скачать этип, ушунун ичинен жөнөтөт экенбиз. Так, мына жерге email менен кирсе болот экен, көрөлү. Email менен болбой койду, пароль тура эмес деп. Так, кайра эле Telegram телефон номер менен кирип атам. Мынакей кирдим. Негизинен ичи окшош эле, бирок эмне үчүн кайсы жеринен айырма билбейм. Фото скинчи деди, фото жөнөтүп кое берейин. Бул бала менен эмне үчүн жазышып атам билбейм. Так, мына жерлерден биз азыр товар алабыз. Бир алганда мына жерибиз 12 товар алышыбыз керек. Мына жерди басабыз. Ушул жерди баскандан кийин так, recheck get order дейт. Бул recheck деген экен. Так, мына жерди басабыз. Бир галочка коелу. Buy деп көрөйүн. Мынакей кетип атат. Бир товар алдык, эстеп турайлы. Дагы товар алабыз. Ушул эле товарларды ала берсек болот. Экинчи товарыбызды алдык. Дагы алабыз. Үчүнчү, ушинтип 12 жолу алабыз азыр. Так, мынакей акыркы товарыбызды алып атабыз. Мына жерде карасаңар 11-12 болуп калды. Ушул жерден карап турсак болот экен. Болду, 12 товар алдык. Назад чыгайын. Мынакей 12 товарды дагы алдык. Так, болду достор, ушундай экен. Мына жерибизде $10 болгондо чыгат экен. Бирок бул күнүнө ушундай 12 күнүнө калтырбай 12ден товар алат экенбиз дагы. Толук бир жумада 7 күндөн кийин акчабызды чыгарып алсак болот экен. Акча чыкты. Так, мына май деген жерди бассаңар, мына жерде язык деген турат. Ушул жерден русский языкка өткөрүп алсак болот. Акча чыгарып атканда привязка адресов USDT дегенди басабыз дагы. ТРС-20 адресибизди жазабыз бул жерге. Жазып, анан подтвердить кылып чыгарып алабыз акчаны. Так, достор, бул жерден 7 күндө күнүнө калтырбай 12 заказ алып отурсаңар, товар алып отурсаңар, бул жериңер 14, 15, $17 чейин болот экен. Ошондо анан кийин без проблема чыгарсак болот экен. Видеонун чыгаруу жолун мен 7 күндөн кийин чыгарып атканда сөзсүз түрдө көрсөтүп беремин. Менин үстүмдөгү кызга түшкөн акчаны көрсөтөйүн азыр. Мынакей достор, түшкөн акча, кошелекке келип түшкөн акча, комиссиядан сырткары. Так что 7 күндөн кийин, Кудай буйрса, ушул видеону көрүп ким аткарып аткан болсо, 7 күндөн кийин баарыбыз
$20 акча чыгарып алайлы. Жакшы ниет кылалы дагы, 7 күндөн кийин буюрса видео чыгарамын.